Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 3-июндагы маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул илдеттен 9 адам көз жумду. Көз жумкан бейтаптардын 5-өө Бишкекте, 4-өө Чүйдө катталды. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун расмий саны 1830 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 371 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Өлкөдө оору жуктургандардын расмий катталган саны 105.840 адам. Bir günde 299 adam ayıgıp çıktı. Azır oorukанада 1662 adam жатат. Дагы 1847 бейтап үйдөн дарыланууда. Бүгүн 3-июнда Бишкектеги жүргүнчү ташыган маршруттук таксилердин айрым каттамдары ишке чыккан жок. Алар 2 күндөн бери жол кирени көтөрүү талабы менен иш таштап жатат. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, жүргүнчү ташуу милдетин аткарган менчик фирмалар менен кала башчылыгы кечээ түнгө чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Азырынча жыйынтыгы кабарлана элек. Бишкек шаардык мэринин милдетин убактылуу аткарып жаткан Бактыбек Кудайбергенов сентябрь айында маршруттук каттамдардын жол киресин көтөрүү маселеси чечилиши мүмкүн экендигин билдирди. Шаардагы троллейбустардын иштөө тартиби узартылып, таңкы саат 5:40-тан түнкү 23:00 чейин эл ташууда. Баш кала жетекчилиги Алагет флешмобун баштап, айдоочуларга жана жолдо калган атуулдарга салып кетүүнү үндөп жатат. 1-июнга карата Бишкек шаардык кеңештин депутаттарын кайра шайлоо үчүн 7 саясий партия документтерин тапшырды. 11 апрелде өткөн Бишкек шаардык кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Кайра шайлоо 11 июлга дайындалды.